Ошо аборт кылган балдар, кичинекей кезинде чарчап калган балдарга кантип эскериш керек аларды? Ошол аларга да Куран багыштап туруш керекпи? Алар да күтөбү? Ал аябай ушул аябай актуалдуу тема, себеби бул жөнүндө түшүнүк жок экен. Бизде таптакыр эле түшүнүк жок экен да. Эми ушул аборт болгон балдар жөнүндө мен аябай көп билимдерди алдым да. Анан эми жакын арада эле балким биз ушул материалды тапсак, биздин рифтерге жөнөтүп коебуз публикация кылыпчы. Токтомуш ажынын ушул аборт кылган балдар жөнүндөгү сонун бир кеңешин уктум да. Мындай мынтип коебуз да. 1 ай болгон эле бала кантип эле жаны жок, анын 2 ай эле болуп кеткен. 1 ай мындай ойлоп көрсөңүздөр, 1 ай болгон бала 1 айга чоңойбодубу? 2 ай болгон бала 2 айга чоңойбодубу? 3 ай болгон бала 3 айга чоңойбодубу? Бойдо турабы? Ал өсүп атат да. Эмнеге өсүп атат? Анын жаны бар да. Жаны жок болсо өспөйт эле да. Демек өсүп аткандан ал баягы түйүлдүк пайда болуп киргенде эле Алла үф дегенде жан берет да атпайбы? Ал жаны бар болуп атпайбы? Ошондуктан ал 1 күн болобу, 2 күн болобу жаны бар болуп атпайбы? Жан деген өлбөйт да. Жан деген учуп кетет деп атпайбызбы? Баягы өлүп көрдүң беле деп суроо беришет да, бирок биз тастыкталган информациялар аркылуу сүйлөп атпайбызбы? Жөн эле ойдо келген сөздөр айткан жерибиз жок да. Эми ошол мен дагы бир ушуга бир медициналык дагы бир эмени айтып кетким келип атат да. Мисалы үчүн аялдардын баягы историяларын доодурга барганда, мисалы үчүн айрыкча аялдар гинекологияга барганда аялдардан сурайт да, канча бойдо болду эле депчи. Бүт беременностьтин баарын сурайт да. Ага карабайт, сурабайт да, мындай бирне мындай аборт болду беле же түшүп калды беле деп сурабайт да, канча беременность болду дейт да, боюңузда канча жолу болду эле дейт да. Ошондо айтып беребиз да, мына биринчисин төрөгөм, экинчи боюман түшүп калды, үчүнчүнү аборт кылгам депчи. Ошонун бүт баардыгы тең бойдо болгон бала төрөгөнгө барабар эсептелет да. Бул динге карабай эле биз духовный көзгө көрүнбөгөн эле нерсени айтып атабыз, а бул көзгө көрүнгөн нерсени айтып берет мен сиздергечи. Демек биздин канча жолу боюбузда болгону биздин ал бала төрөгөнгө барабар экен да. Демек бизде мисалы үчүн мен жаңы эле бир келимен иштедим, 8 жолу аборт болгон да. Өзүнүн дагы өзүнүн 3-6 баласы бар. Уже чоңоюп калдылар. Анан дагы 8 аборту бар экен, элестетиңиз. Ал демек 8, 6, 14 баланын энеси экен да. Көрдүңүздөр, 14 баланын энеси экен. Эми Алла бериптир да, карагыла, баланы канча берген. Анан эми ошонун бүт бар тең Алла берген болуп атпайбы? Анан аны биз баягы аборт деген, мен ал жөнүндө көп сүйлөп атабыз, биз информацияны берип атабыз, Кудай буйрса мындай көп билимдер менен бөлүшүп атабыз ушу жөнүндөчү. Демек аборт кылуу деген бул адамды өлтүрүү болуп атпайбы? Умышленно, жанагы эгерде тиги сот жагынан карай турган болсок, мындай умышленно убийство деп коет, биз атайлап, пландап, анан киши өлтүрүү жүрүп атпайбы ал жердечи? Анан демек баягы жатын деген бул баланын үйү болуп атпайбы? Ошо үйдө өлүм жүрүп атпайбы? Өлүм эмес, өлтүрүү. Ошо үйдө адам өлтүрүү жүрүп атат, элестеткиле. Ошондуктан аборттон кийинки балдарга бул аябай көп таасирин тийгизет. Себеби ал жакта биздин клеткаларыбыздын бүт баарына тең эстеп калуу тутуму бар да, память бар. Ошол памяттин бүт баары тең эстеп калат, ошол жана болуп жаткан окуянын баардыгын теңчи. Анан ошол жерге кайрадан бала барып бүткөндө жатынга, ошо балага таасир этет. Мынтип коебуз го дагы. Мисалы үчүн бир үйдө алганда, үй сатып алганда, кээде айтып калабыз, ой үйдө бир неме кыбыр-сыбыр дей берет, анан түнү мен уктай албай атам дегенде, анан Куран окутуп койгула, жыт чыгарып койгула дешет. Анан кошуна колуңан сураса айтат, ай бул үйдө деген киши өлтүрүү болгон депчи. Ошентип коюшат го. Анан деп ушундай болуп атат дешет. Көрдүңүздөрбү? Ошо сыяктуу эле. Биздин жатында да так эле ошо сыяктуу да. Ошондой беспокойство, ошондой страхтар, коркунучтар ошол маткадан балага келет да. Анан эми дагы мындай бар да, ошо балдарды айтканда биз канча балаң бар дегенде ошо балдарды кошуп айтышыбыз керек экен. Мен мынча балам бар эле, анан мынчасы бар, мынчасы жок деп биз аларды жокко чыгарып коюп атпайбызбы? Ошондо эгерде биз ушул бойдон бүтүп анан аборт болгон же бойдон түшүп калган балдарды айтпасак, аларды эскербесек, аларга Куран окубасак, алар жанагы төмөнкү вибрациядагы, тиги жашоодо дагы төмөнкү вибрациядагы арбактар бар да.
Жанагы ач арбактар деп коебуз, же такыр өзүнүн ордун таба албай аткан арбактар бар, же тектерине кошула албай аткан арбактар бар, такыр аларды унутуп калгандар бар, эстебей калгандар бар, Куранга муктаж болгон арбактар. Эмес, Куран окуган ушундай айтып атпайбызбы? Куранга муктаж болгон арбактарга багыштайбыз депчи. Карар көрөрү жок, бала чакасы жок, Куранны окулбай калган момун мусулмандарга, арбактарга багыштайбыз деп атпайбызбы? Ошондой эле, ал эмне үчүн ошол сөздөр чыгып атат? Себеби алар жанагы низкий вибрация, төмөнкү вибрациядагы абалга туш келип калышат экен, алар чындыгында ал жакта да кыйналышат экен да. Ал эмне үчүн кыйналып атат? Биздин күнөөбүз болуп атат. Аларды биз жокко чыгарып коюп атабыз. Ошондуктан бул аябай чоң проблема. А эгерде биздин жаныбыздан чыккан, биздин каныбыздан чыккан балдарыбыз, жок ата энебиз ошондой төмөнкү вибрация жүрө турган болсо, биздин жашообузга түптөс таасир тийгизет. Биз жанагы ата энеге болгон таарынча эле эмес, өтүп кеткен ата энеден, өтүп кеткен бир туугандарыбызга, өтүп кеткен балдарыбызга, же бойдон түшкөн, аборт болгон балдарыбызга Куран окуп алсак, алар дагы бизден энергияны алып турушат. Алар капа болгондо бизден энергия кетип турат. Биздин ийгиликтүү боло албай атканыбыз, жана жакшы турмушубуз жакшы болбой жатканы, жоксо бала чакабыздын дагы, балдарыбыздын да жашоолору болбой жатканы, жашообуздагы өтө көйгөй маселелердин баардыгы тең ушул аборт болгон же бойдон түшкөн балдар менен байланыштуу болот. Ошон үчүн аларга биз сөзсүз Куран окутушубуз керек. Эгерде дагы толуктап окугам десеңиздер, ошо Токтомушев ажынын дагы рилстерин дагы көрсөңүздөр болот, кошумча кылып.